кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жаздын алгачкы күнүндө биз сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Бүгүн бизде мейманда мынакей эң мыкты талант ээлери болмокчу. Анда бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшымы? Жакшы. Кандай кел болдуңуздар? Жакшы. Мынакей бүгүн бизге ушундай мыкты талант ээлери телекөрүүчүлөрдү абдан бир шаңга бөлөп бүгүнкү программабызды жаркыраган жаздын күнүндө шаңга бөлөйбүз деп турган учурубуз. Анда алгач эле бир жагымдуу чыгарма менен баштап алалык. Мен анда күйүүнүн башы Камбаркан дейт. Карамолдо Залкар атабыз Залкар күйлөр чыгарган ошол күйүүнүн эл Камбаркан деген күйүүсүн чыгарып. Андан соң болот келиңиз. Азаматсыз мынакей азыр телекөрүүчүлөрүбүзгө табышмак болуп турса керек, ушундай мыкты күйүн ойногон кайсыл жердин кулуну болду экен депчи. Андан алгач келиңиздер эми өзүбүздү тааныштыруудан баштап алалычы. Азыр кезекти сулуусу агайыбызга сөз берели келиңиз. Биринчиден кыргыз элибиз менен учурашып алалы. Бүгүнкү ыйык Рамазан айына туш келген бүгүнкү кечебизге кушубак келишиңиздер менен мен атым Коконов Нурманбет Базарбаевич, Нарын облусунун Башыр районунун Талды суу айылында 1977 жылы туулгам. Мектепти бүтүп эле азыр Бишкек шаарындагы азыркы Бибисара Лешерали атындагы искусство институтун тапшырып, аны 98 жылы бүттүм. Анан 98 жылы институт келип эле азыркы биздин Наршарда Жумамеди Шералиев атындагы искусство мектебине мугалим болуп алкыш эмгек жолумду баштагам. Анан кыргыз армиясынын катарына аскерге чакырылып, ошол кызмат кылып калып, анан убакыттын бүткөндөн кийин аскер кызматы бүткөндөн кийин ошол жакта иштеп калдым да. Ошол жерде контракттык кызматта 20 жыл иштеп, анан Ардакбек залын ачып, азыр кайра ошол Наршарындагы Жумамеди Шералиев атындагы балдардын искусство мектебинде
колубуздан сабак берип мугалим болуп иштеп келе жатам. Келиңиздер анда кыздын 40 чачуулу дегендей азыр Айганышка сөз береликчи. Саламатсыздарбы? Менин атым Айганыш Талантбекова. Мен ушу азыркы учурда 21 жаштамын. 2002 жылы 30 августта туулгам. Азыркы учурда мен Нарын мамлекеттик университетинде окуйм. Педагогика факультетинде окуйм. Азыр ошол менен биргеликте эле ошол маданият тармагында эмгектенип келем. Ошол Ушунча жумуш сизге ыңгайсыздык жаратпайбы? Өзүңүз жаш болсоңуз. Жок, азыр мен наоборот, мен ошентип өзүмдү рахат алам. Ушундай насыщенный болуп жүргөн, активный болуп жүргөн мага абдан жагат. Азаматсыз кайсыл жерде төрөлгөнсүз? Мен Жаңы Талап айылынын тургунумун. Ошол жерде атам туулган, бирок мен Нарын шаарында чоңоюп өскөм да. Абдан жакшы. Андан кийин сизге кезек береличи. Мен дагы башында айтып коеюн, ошо Нарбай экенин кичинеси болом. Ошол Талас айылында орто мектеп аяктап, Бейбисара Бейшеналиева атындагы көркөм өнөр институтун аяктап, ал жактан фольклор кафедрасында дастанчылык жанрын аяктадым. Андан кийин 2013 жылы аяктап оркестрде иштедик, маданият үйүндө иштедик. Ошондон бери ошол чыгармачылык менен келе жатабыз буюрса. Абдан жакшы. Алма сабагынан алыс түшпөйт дегендей, Ошондо бир тууган иниңиз болуп атабы? Ооба. Жакшы. Келиңиздер анда баягы сөзүбүз куру болбосун. Азыр Айганыш ушундай жаш болсо дагы, мыкты ырдайм деп биздин эфирибизге келип аткандан кийин кеткен. Ушул аталарыбызга арнап, ушул чыгарманы менин атам эң жакшы адам деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Анда азыр Айганышка дагы суроо узаткым келип атат. Айтсаң, дегели музыкалык кесибиң тууралуу.
Мен негизи өзүм окуган эмесмин, бирок ушул кичинекей кезимден бери эле ырдап келем. Ушундай майрамдарда ырдап кичинекей кезимден ата энем дагы коштоп чогуу жүрүштү. Ошол ата энемдин дагы салымы зор да. Азыркы учурда мен ушул окуу жайды бүтүрүп алып, Бибисара Бишеналиевага тапшырганга аракеттенип жатам. Ошондуктан азырынча мен музыкалык билимим жок. Бирок ата эненин жардамы менен колдоосу менен азыркы күндө ырдап келесиң, азаматсың. Чынында жандуу үн менен ырдаш бул өтө татаал, ошондуктан ийгилик каалайбыз. Келиңиздер эми анда дагы да болсо ырдайлыкчы. Ыбырай Туманов атабыздын жаш тилек деген чыгармасы бар. Ошону дуэт кылып, эки үн менен коштоп жеткирели.
сиздер анакей кантышып өзгө отуруп ушундай бийлигибиз келди чынында. Формабыз эле жарашпай калды окшойт. Анан дагы кайганышка дагы айткым келип атат. Чынында ушундай мыкты талант үй бүлөнү менен биздин бүгүнкү эфирге мейманга келип атканыбыз абдан кубанычтуу. Келиңиздер эми сиздерге суроо бергим келет. Деги эле республикалык кароо сынактарда же болбосо эл аралык кароо сынактарга катышып көрдүңүздөрбү? Буга чейин Бул музыкалык мектепте иштеп жатканымда 3 жыл болду. Ушу 3 жылдын ичинде окуучуларды тарбиялап келатабыз. Жакында эле достук шаңы деген бир конкурс болду. Ошол конкурста 4-класс кызым Акматбекова Ханзада деген окуучу кызым 2-нчи месттен алып келди. Бул эл аралык конкурс болду да. Бардык жанрдан барды, ырчылар, манасчылар, биздин жаңы ушу күй аткаруу боюнча, жеке аткаруу боюнча кызым 2-нчи месттен алып келди да. Анан өзүм баягы конкурстарга деле катышып көрө элекмин, мындайча айтканда. Ушу аскер кызматында жүрүп эле көп андай конкурста билбей калдык да. Бирок ошол аскер кызмат иштеп жүргөндө жоокерлер обонсоз кондой деген бизде паспорттан барып турчу күч структураларынын ортосундагы ушундай конкурстар барып гран-прини алып келгенбиз да. Коллективибиз менен барып. Ал жакта иштеп жүргөндө деле мындай ушундай иш-чараларга катышып турчубуз. Оюңуз бар ушу алдыда дагы ушундай бир кароо сынактарга катышсам деген мүмкүн жакын арада? Комузчулар конкурсу жыл сайын өтүп турчу, балким өтүп калса Карамолду Орозовдун чыгармаларын аткаруу боюнча конкурс жарыяланган алдында турат деп угуп атам. Эгер ошентип калсам да катышып калышыбыз мүмкүн. Катышасыз, Жакшы. Сиздер? Биз буга чейин эми чоң конкурстарга катышкан жокпуз, бирок алдыда баягы жыл сайын өтүп турчу жанагы салттык музыкалык күнү деп белгиленип атпайбы, ошого дастан айтуучулук боюнча, комузчулук, манас айтуучулук боюнча конкурстар болуп жатат жыл сайын. Ошого катышайын деген оюм бар. Буюрсаңыз. Үстөпкесте Кыргыз радиосунда таланттар таймашы деген баягы майда чүйдө дегендей таймаштар болчу, ошолорго катышчубуз. Буюрса чоң катышабыз. Оюбуз бар да алдыда. Эфир башталар мурун биз такыр сүйлөйбүз, сөзгө жокпуз деп атыңыздар эле, көрсө аябай сүйлөп турасыздар эл алдында. Келиңиз, анан сизди ошондо агаңызды шакиртиңиз деп билсек болобу? Албетте, биз 5 бир тууганбыз үй бүлөдө. Мен айтып кетейин, анан үй бүлөдө ошол Байкем эң биринчи комуз чертип, анан баягы карындаштарына үйрөтүп, мага да үйрөткөн Байкем. Ошол Байкем аркылуу үйрөнүп тарбиялап. Негизгиси Устатына шакирт өтөтүп болду. Ошол сөз дагы бекер менен айтылбаса керек. Анан дагы үй бүлөдө ким чыгармачылыкка жакын? Байкем берсин. Үй бүлөбүз менен комуз чертебиз. Ата-энем чертчү, азыр деле чертчү. Анан кошуналарыбыз алышка кемпирлер чертчү. Анан менин бурактуу балдар чертчү, отуруп ойлор комуз чертип жатчубуз. Анан ошондон болсо керек кызылуу сатып алган. Эң башкы эсимде илгери проигрыватель деген бар эле го, пластинкалар менен. Ошондон биринчи кара күйлөрдү үйрөнүп, анан ошо институтка Бишкекке барып тапшырып, музыкалык билими жок эле барып өтүп кеткем да. Илгери баягы радиодон уга калып, четте калып, бизге айылдан музыкалык мектеп жок болчу. Ушундай кызыгып үйрөнүп, ошол эмеден үйрөнгөнбүз да, пластинкадан үйрөнүп, аны дагы бирөөдөн сурап келип, ая кызыгып чоң күйлөрдү ошоктон үйрөнүп, анан институтка ошентип өтүп кеткенбиз. Эгер негизи музыкалык жогорку окуу жайга музыкалык мектепти бүтүрүп, училищелерди бүтүп анан кийин кабыл алат да. Ошо кандай өтүп кетип калдым да, чоң күйлөр черткен үчүн өтүп кеттим, ошентип калдым. Ошондо алгачкы комузуңузду кайдан алгансыз? Аякта музыкалык мектеп болбосо? Алгачкы комузду баягы илгерки азыркыдай комуз жок болчу да, бизде деген дүкөндөн сатып алып эле анан барып чертчүбүз. Азыркы чанда чалуучу, ал кезде комузчулар мисалы алдыда тургандар 3-3 башка
устаныкыдан. Өрүк комуздарбы? Өрүк комуздар. Мисалы Мамазбек Уралиев чоң комузчу, чоң комуз чалат, ошол кишинеки. Бул болсо Бирбек деген ошо башчылык байкебиз Бишкекте турат, ал дагы ушундай жакшы комуздар чалат да. Ал инин комузу да Орозбай Кенчимбаев деп бөлдүк. Анда чоң комузда табыз ошол кишинин колунан чыккан комуз. Бул комуз. Үч башка комуз да. Үчөөтөн мында бизде концерт менен коет. Ушундай концерт профессионал деңгээлде чабышат да, жогорку деңгээлде чабылган комуздар. Абдан жакшы экен. Келиңиздер эми дагы да телегөрүүчүлөрүбүз мыкты ырдаган бүгүн сонун инсандарыбыз келиптир. Дагы өз суран алчу деп сиздерди карап отурса керек. Келиңиздер анда ырдап беребиз. Жума күнү Шираев атабыздын ырларынан ырдайбыз. Bir sızıp kaçırgın gökşüm kar bolun olsun Gönüldeli tolup kiri kadar Görüşmüy bize degenisi bay degenisi bay degenisi bu degenisi Güderin yüzü koy olsun Akırı bir günü düşer de vakçı bektin caydın tor Halvırgan jürek süsüne kadar dep sizge sundum kol Aysançıdan açıp jogundu Hallasam oğlum tartayın ay tartayın ay tartayınçı tartayın Haydi usulum mesin Ceydim tor, yaşlıktır sırın birini de Çalınıp sizge sundum kol, çalındağına cürektü Camini dostum özüm biley, özüm biley, özüm bilçi, özüm bil Çaro geri sulum mesin Almasam olmay tanıtayın, ay tanıtayın, ay tanıtayın tartayın Сонун талант менен кайда жүргөнсүз ия. Негизи көмүскө таланттар деп коебуз, айыл жергесинен чыккан мыкты таланттарыбыз баягы билинбей жүрө беришет да, өз алдынча ошол айыл жергесинде бир иш-чараларды ырдап коюп дегендей. Анан мынакей бүгүн биздин эфирибизге мейман болуп келип сизди уккандан бери сиз мына буюрса интернет жылдызы болосуз деп коелу. Буюрса дейм. Анан келиңиз, деги эле ыр тандоодо бири-бириңиздер менен кеңешип ыр тандасаңыздар керек. Негизи эле байкемге комуз чабып өткөн да. Көбүнчө комуз жагына басым жасайт. Мен баягы дастанчы, терме санаттыр жагына көбүрөөк басым жасайм да. Оңдурлар. Көп деле баягы кеңешебиз негизи. Күй жагына кеңеше алабыз да. Oyun oynaylı, mesela bir kasetka alsak, bir şaşlıktır alsak, oyun oynaylı çıkmaz. Ustadынан шакирт өтүп деген сөздү дагы бир тастыкта атасыздар. Анан айганыштагы мен кечке байкелеримдин сөзүн угуп коюп отуруп калдым деген ой келип атат окшойт. Айганышыбызга дагы сөз берели дагы, кел кой сен дагы телегөрүүчүлөргө бир жагымды чыгармаңды армандайсың. Ата жөндөрлөп кеттик, эми апаларыбыз тартып калбаш үчүн дагы энекем менин байлыгым деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Adirlap silap
калдым. Музыкалык билимим деле жок деп анан мындай деле баягы музыкалык билим болбосо дагы энеден атадан өтөт экен. Мүмкүн үйдө ким мырдай? Бизде эч ким мырдабайт, бийлебейт, маданият жакка ошо түшүнүгү жок да, мындай айтканда. Анан негизи менин ата тегим ошо атам жак, ошо акындардан болчу экен да. Ошо төкмө акындар болчу экен, жазуучу. Ошолордон улам мага ушундай үн берип калса керек. Чынында ушундай бир эсен деп коет туаса. Ушундай талант берилет экен. Үнүңө береке. Ата-энелерибиз ар дайым аман болсун деген жакшы тилек менен келиңиздер эфирибизди андан ары улантмакчыбыз. Азыркы кезекти Майрамбек агабызга бергим келип турат. Мынакей азыр бизге бир өзгөчө өнөрдү. Чоң рахмат. Жеңи жок атабыздын негизи эле биздин илгерки акын аталарыбыз баягы жашоону ырга салып, акынга салып ыдаган экен. Ашыктык армандылар деп ушул Көк сулуу деген бир жеңи жок атабыздын керемет чыгармасы бар. Көк сулуу деген кыз ашык болгон экен. Акысыдан чыккан жеңи жок айтышарга тең жок деп. Таластан чыккан жеңи жок таймашарга тең жок деген экен. Керемет чыгармасын Aşıkmın sidey perigen Ahaytalbay sırrım demigen adamdımın çağıynamay ayttırbay bilsen gemini Kızıgam sidey perige kıynalam çındap demigen Kişinimin çaçur katbaydı oldu kıynavaya bilsen gemini Gülgünde gülgün kümüşün Gülgünde kızdın gülüsün Güyüttü tartıp jürüşüm Gülgünüm ayçı kim üçün Güydürüm takı üzgün Çok güybüzüp suyun bütün Jak etsin gülgün doy gülüşün Jarı ker kızdın doy gülüsün Jalınga düşüp jürüşüm Da jal jalım ayçı kim üçün Canından astı çıktın çok Dege can kızıp suyun bütün Görüşkün günüm saltanat Görgündön aygın jaltanat Körgümün jandı göksötüp kömö köydüm baltamat Görünböy ketsen göksulum könöp töp közdün jaştamat Jolukkan günüm doy saltanat Joduragan kelbetinden jorutun aygın jaltanat Jolukpay kalsak göksulu da boldu Jorugunan estep jaştamat Körkümün candı su satkan Görgünü keldim uzaktan Göksulum tura düşünüp kömülüm menen uzatsın Acarın candı su satkan Atay geldim uzaktan Ayperin tura düşünüp sen oldun akılın menen uzatsın Köngüldün nazik ışk otun Kozgotosun göksulum Göçtün kalgan taylakтай sen bozotosun göksulum Sayapçı salgan bozkuştay salgatasın göksulum Sağındırıp doy adamdı sargaytasın sen göksulum Ölüp bir kalsam kalarmın Ölmey bir türü bar bolsun Özüm kılıp toңalarmın Aman bir bolsun doy tavarmın Antaşıp koygon söz içimden Senin acıratıp alarmın Ant berip koygon söz içimden Senin acıratıp alarmın
Бали. Кайрадар экен. Айтсаңыз, айылда эмне кызмат кыласыз? Шартқа байланыштуу айылда болуп атабыз. Бир аз чыгармачылыктан бир аз алыстап кетип бара жаткандайбыз. Анан азырынча үйдө элебиз. Ата энем айылда. Анан кичүү баягы бизде Кыргызда кичүү бала багыш керек деген эле бир өзүбүздүн эмебиз бар эмеспи. Анан Майрам эк окуп келген ишине жараша негизи Бишкекте болот да буюрса. Анан ортомчу иним ошо айылга келет. Алда бир ошо Аксайда заставада аскер кызматында анан агер пенсияга чыгып келсе, анан ошо ата энесинин жанында болуп келсе, анан кайра бул шаарга өзүнүн чыгармасы боюнча кетет. Улантам. Аз убактылуу ата энебизди багып атат. Ооба. Ушундай мыкты талантты жерге калтырбаш керек. Бүгүн дагы сиздин чыгармачылыгыңызга биздин программабызда бир стюн болду окшойт. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Төмөр сагынып калып турабыз ушу. Эфирге чыгара келек. Бирок ошол айылыңызда дагы мисалы тойлор болот, Андан сырткары ар кандай иш-чаралар болот. Ошол иш-чараларга дагы катышып, тойлорго да чыгып турсаңыз керек. Албетте, мисалы айыл аралык Сармеден болот, Ыргесе болот. Күндө эле ушу Нооруз майрамына карата ыр майрам болду. Ошого албетте катыштык. Сизге ийгилик гана каалайбыз. Чоң рахмат. Мынакей азыр Майрамбек агайыбыздын көк сулуусуна жооп, айганыш азыр жакынды чыгармасына берет. Кийинки чыгарманы ушул Адылбек Кыязов агайыбыздын Бакыт балы деген чыгармасын Майрамбек агайыбызга жооп кылабыз. жооп кылабыз. Бактылуу болгуңа оюңуз кош соңуз
радионсуз, коомсуз эле ырдап берди окшойт. Мыкты. Келиңиздер эми мынакей убакыт сааттагы өз коңкуроосун кагып турган учуру азыр Майрамбек агайыбыз, Нарымбек агайыбыздан бир жагымдуу күү сурап өтөлүк э. Айганыш карындашыбызга жооп кылганда кыз келиндерин эркегүү деген күүнү аткарып берели. Айганыш негизи бул театрдын астындагы түзүлгөн Кабыл Самаков аттындагы оркестрге барып дагы биз менен кошулуп ойноп калат. Көптөгөн конкурстарга барып келдик. Жанагы трикольник деген инструментибиз бар. Аны 7 жыл окуп бүткөн. Бүтүп чапканды. Ошол эркек кыз эң кичүүбүз, көкүрөк күчүбүз. Бизге барып оркестрга да ойноп калат. Таланттуубуз өзү. Айганышка жооп кылып, эркек кыз келиндер эркегибиз деген чыгармалар. ушундай күүнү угуп алып мен кантип жооп бербей коймок элем. Мен дагы дайын деп болбойт. Макул деп Айганыштын сөзүнө уруксат берелик. Келен Айганыш. Тамаша айтсаң күлөсүңбү деген тамашаны көрдү. Арнайы ким келе атат? Кеттик.
жооп кылды айтыңыздарчы. Азамат Айганыш. Чоң рахмат. Мыктыгүү жандуу үн менен бүгүнкү телекөрүүчүлөрүбүздү бир шаңга бөлөдүк деген ишеничтебиз. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анда кыргыз элибизге калуу тилектериңизди дегеле нарын жергесине бир 6 шилекейиңиздерди чачыратып калуу тилегиңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Жалпы кыргыз элибизге анын ичинде биздин нарын элине бекучулукту, токчулукту мына жадырап жаз келди. Молчулукту каалайбыз. Кыргыз элим ар дайым жанагы табигаттын ырсыгынан бөйдө ырсыктардан сырткары болуп жүрөлү. Элибизге жакшы пейилдерди берсин, биздин кыргыздын комузу өссүн. Келечекте каалайт элемде комуздар мектепке предмет катары кирсе да деп тилейт элем да. Себеп дегенде башка элдерде Казакстанда ошондой экен, домбураны киргизип коюшкан экен, ошо предмет катары. Келечекте ошо кыргыздын комуз чеккен балдары, жаштары көбөйсүн деп тилектебин. Чоң рахмат. Биринчиден бизде ушул эл алдына алып чыгып ушундай өнөрдү тартып атканыңыздарга чоң рахмат. Сизге себепчи болуп, анан жалпы эле кыргыз элине ушул кирип келген жаз майрамдары менен чын журттан куттуктайм. Ар бир үйдө ушул Кыргызстан улуттук аспаптары, комуз жаңыра берсин, кыргыз маданияты өсө берсин, өнө берсин. Баарыбызга денсаулык. Айтып кеткендей эле сиздерге дагы, сиздердин программаңыздарга дагы чоң рахмат. Ушундай өнөрүбүздү элге чыгарып, телевизор аркылуу болсо дагы чоң рахмат сиздерге. Кыргыз элим өнүгүп өсө берсин. Баарыңыздарга ушул жаз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана денсаулык, бакубат жашоо жана сиздерге дагы ушул Рамазан айында орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Сиздерге көптөгөн жакшылыктардын баарын каалаймын. Өнүгүп өсө берели, баарыбыз өнөрүбүздү элге тартуулап, жашырбай ушул элдин алдына чыгып жүрөлүк. Кыргыздын атын чыгарган элдердин бири бололу. Мынакей Айганыштын бүгүн биздин эфир аркылуу тушоосу кесилди окшойт. Алгачкы эфириңби? Ооба. Сага дагы чындыгында ийгилик каалайбыз, чыгармачылык агаларыбыздын талантына таасир. Чоң рахмат. Азаматсыздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы эң мыкты деңгээлде болду деген ишеничтебиз. Биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.